Бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен сиздин көңүлүңүздү ошол бүгүнкү күндө билим берүү тармагында болуп жаткан көйгөйлөргө, маселелерге көңүлүңүздү бургум келет. Мынакей өзүңүздө деле маалым бар болуш керек. Билим берүү министри өзүнүн чечими менен чечим чыгарышыптыр да, шаардагы макамы бар мектептердин макамын жоюп салуу тууралуу. Мынакей ошол чечим кабыл алынгандан бери мектептерден массалык түрдө мугалимдер жумуштан кетип жатат да. Эгерде мына мисалы катары алсак, 26-мектепте эле ошо макамын жоюп салгандан бери 30дан ашык мугалим иштен кетип атыптыр. Балким министр айым бул жаңы мыйзамга ылайыктап бул чечимди кабыл алгандыр, ошо балдардын баары тең шартта билим алыш керек деген. Бирок мен ойлойм, бул чечимди кабыл алардын алдында мындай башка бир альтернатива сунуштасак деп. Мынакей 12 жылдык билим берүү системасына өтүшкөнгө дагы бир 2 жыл убактыбыз бар да. Ошондон улам Алмазбек Ахунжанович, мен ойлойм, биздин балдарыбызга мынакей санариптүү заманда биз деген балдарга наоборот мындай сапаттуу билим берүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошондон улам ушул маселени өзүңүздөрдүн көңүлүңүзгө алып мындай бир дыкат түрдө карап берсеңиздер деген.